Акылдуулукту мындай эле билгизип коеюнчу, мейли кыздарга асылбай эле коеюн. Балдарга асылайын. Жигиттер, эркексиңерби? Намысыңар барбы? Анан ушул Кыргызстанда ар бир кыргыз эркек болсо, өзүңөрдүн карындашыңарды үйдө кармагыла. Кафе, мафе, эшака, вечер, сүйгөн жигитим, тигиндейм, мындайым болбосун. Үйдө абирди отурсун, эшака чыкпасын, кыска юбка кийбесин, төшүн ачпасын. Ошондо өзүбүз карындаштарыбызды, ар бир эркек, ар бир өзүнүн карындашыбыз бар. Карындашыбызды үйдө кармасак, анда чыныгы коом оңолот. Анда кыздарыбызга асылбайбыз. Эч кимибиз асыла албай калабыз. Себеби анан өзүбүз башка бир жолго баратканда, кокуй, бо бирөөнүн карындашы мени көрүп калса байкеси эмне дейт? Мени өлтүрөт да деген намыс болуп калат да. Байкелерибиз, биз байке болгон соң, карындашыңар ушундай жаман жолго барып калса, анда байке катары уруп деле койсоңор болот.